ишке жарабаймын, жолдошум бар жок иште. Кирди да кошо жуйт. Мен эчтеке кыла албаймын. Сен жүлүнүң кысылат дагы коляскага отуруп каласың, баспай каласың дешти. Мен коляскага отургум келбейт, шынтына келген. 1,5 жыл постельде үйрөжүнө жаткам мен. Саламатсыздарбы? Мен өзү 2014-жылы январдын 18-inde кар болгонбуз. Оштон келетканда жүк ташыган машина менен келетканбыз эле. Жүк алып уктап кетип шоферибиз столан сүзгөн. 3 омурткам ошондо майдаланып жок болуп калган. Анан кийин жерге темир коюлган. Анан кийин ошондон кийин бутум сол бутум иштебей калган вообще. Анан кийин 2 жыл мурун бутума темир койдурганмын. Ошо областтык госпитальный банк эмеден Кыргыз түркемесинен койдурганмын. Мына жакын арада бутум кайра эле кыйшайып басканда белим ооруп кетип атат. Омурткамда темир кыйшайып кетип атат күндөн күнгө. Анан кийин темирди алмаштырыш керек болуп жатат. Ооба. Больницага көрүнүшүм керек болду. Темирди алдырып, кайра башка койдурушум керек. Ишке жарабаймын, жолдошум бар жок иште. Кирди да кошо жуйт. Тамак да өзү кылат, идиштер да өзү жуйт. Мен эчтекеге жарабайм. Ошо больницага көрүп койдурсам, басып кетет эле, мен дагы элдерге окшоп. Мен дагы элдерге окшоп баскым келет. Таягы жок. Түз баскым келет мен деле. Өзү үй жайыбыз жок биздики вообще. Жардам берип турган адамыбыз эле жок. Бир укам бар, ол бирөөнүн колунда иштейт. Апам да сахар менен ооруйт, чын айтканда. Азыркы убакта апам больницада жатат. Квартирада жашайбыз. Айына 5.000 төлөйбүз. Жолдошум да бирөөнүн колунда күрүчүк болуп иштейт. Көмүрдө азыркы убакта болсо болот, болбосо болбойт, чын айтканда. Жолдошумдун тапканы ошол продуктудан, анан кийин дары-дармек менен, анан кийин квартплатаны ашпай атат. Такыр эле кыйналып кеттим, чын келгенде. Кече больницага барсам, бир өпкүң бооруң шиши баштаптыр деп чыгарып беришкен рентгенден, УЗИден. Өзү көп чын айтканда баягы омурткадагыларым ооруган жерлерим баягы омурткада темир кысат экен, чын айтканда адамдын денесин. Ошо темирди кайра оңдошубуз керек дегенден мен оба акча таап алган жокмун. $8.000, $9.000 кетип калышы мүмкүн деп, темир өзү эле $1,500 кетет деди. Мен да азыр 3 омурткада барда. 3 темир коюлуш керек, бутума дагы 2 темир коюлуш керек. Анан кийин наркозун башкаң болот деди, ого акча жок бизде. Ошо жардам бериңиздер, сиздерден суранам. Болосо эмеде бараштар. Темириңди оңдобосок, кайра башка койбосок, сен жүлүнүң кысылат дагы коляскага отуруп каласың, баспай каласың дешти. Мен коляскага отургум келбейт, шынтына келген. 1,5 жыл постельде үйрөжүнө жаткам мен. 6 ай сайын больницага барып жатышым керек эле, ой, каражат жок бизде. Жок дегенде санаторийге барып дарыланышым керек эле, ого дагы эмем жок. Анан хронический бронхитим бар. Onu басканда адышка берет, баса албайм. Демим кысылып кетет.